Өзгөчө тоюмдуу тамактарды бир гана ак зор ашканасынан көрө аласыздар. Бүгүн менин ашканамда роза куурдагын биргеликте жасайбыз. Сиздерге кызык болгон болсо, аягына чейин көрүңүздөр жана лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик, рецепт менен таанышабыз. Алгач жылуу сууга тузду аралаштырып даярдап аласыздар. Татымына жараша өзүңүздөр караңыздар. Андан соң көптүргүч дрожжду кошосуздар. Сахар бул. Аралаштырып, андан кийин суу май кошуп аласыздар. Суу майды деле 1-2 кашык кошсоңуздар жетет. Андан соң 500 грамм un, каалаган сортуңуздагы унду колдонсоңуз болот. Камырды кадимки манты оромого жайгандай эле жумшактыкта жасап алабыз. Даяр болгон камырды паровойдун алдына койсоңуздар, жарым саат деле көтөрүлүп чыгат. Ага чейин картошканы кызарта кууруп алабыз дагы. Андан кийин тоокту дагы тазалап аласыздар. Адаттагыдай эле 2 бетини кызарта майга кууруп аласыздар. Биздин тоок даяр болгончо камырыбызды дагы жайып алып даярдап алсак болот. Камырдын жукалыгыны борсокко жайгандай кылып эле жайсаңыздар болот жана өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон дал ушундай кескичтер менен кесип алсаңыздар болот. Кааласаңыздар пиалка, кааласаңыздар стакан, кааласаңыздар ушундай насадкалар менен кесип алсаңыздар болот. 4-4төн бириктирип туруп эле роза кылып түйүп аласыздар. Розанын 2 бети тең роза болот, тең ортосунан бөлгөнгө ыңгайлуу болот. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып бардык камырды